Ассаламу алейкум кыргызстандыктар. Баарыңар жаксыңарбы, тинчсиңарбы? Алла таала баардыгыңарды үй бүлөңөргө тынчтык, амандык, эсендик берсин. Кыргызстаныбызга тынчтык берсин, Орто Азияга, мусулман өлкөлөргө. Туугандар, мына Аллага шүгүр, президентибиз Садыр Жапаров кече 24-июнда Брюссельге кетти. Кандай активдүү иштеп атат көрүп плюс Акылбек Жапаров, министрлер кабинетinin төрагасы да, главный, ну, скажем, премьер-министр дейлик. Кандай активный болуп атат. Неге Акылбек Жапаров Кытайда мына Уйгурский автономия республикасында жүрөт. Визитмен расмий сапар менен жүрүшөт. Туугандар, бир нерсе бар. Өлкөбүздү кадырына жетелик, өлкөбүздү патриот болойлук. Дагы сүйлөп атам, сүйлөйм дагы, Кудай берсин. Неге? Азыр ушундай кооптуу заманда жашап атабыз, мына ортасыңара. Ар жакта мусулмандар кыйланып жатат. Мен бирөөнү бөлүш ниетим жок. Мына Россияда кече бир окуя болду. Бир эжени депорт кылып атат экен, боюнда бар экен, боюнда. Документи туура эле, все бардыгы бар, учеттан чыкпай калган, дальний базада жок. Ошол эжени апарып 30 күн кармаштырып, боюнда бар. Көрсөңөр эже мындай не болуп калган да, чооктай да, кичине болуп калган. Булар бизди сүйбөт. Туугандар, неге сүйлөп атам? Келгиле ошон үчүн биримдикте Кыргызстанды курайлы, күчтүү Кыргызстан кылайлык. Өлкөбүздү өнүктүрөйлүк, өлкөбүзгө мындай салыбызды кошойлук. Колубуздан не келсе ошону кылышыбыз керек. Неге буну сүйлөп атам? Потому что мына Россия дегенде Россия калбай атат уже. Россиянын көп нерсеси чөгүп атат. Аракет кылайлык. Өлкөбүздүн президенти Садыр Жапаров командасы рахмат айтабыз, дуа кылайлык. Кыргызстаныбыз өнүксүн. Кыргызстаныбызга күчтүү мындай таасирлүү жакшылык кылайлык. Ар бирибиз экономикабызды көтөрөлүк, семейный экономика. Бу адам кантимен бизнес кылам деп жазып. Бизнести билбесең, мына Ошто ар жерде бар, бизнес окутат, 3 айлык курстар, 2 айлык курстар. Айылда тоок бакып бизнес кылгандар бар, мал чарба менен бизнес кылгандар бар, айына 100 000 тапкандар бар. Көп видеоду сүйлөп атам. Келгиле, Россияда иштегендер акчаңарды чогултуп Кыргызстанга барып бирдеке кылгыла. Мурда көп айтат эле, өкмөткө мен ишенбейм деп. Азыр мына өкмөтүбүз достойный болуп атат. Неге мен буну сүйлөп атам? Сүйлөйм. Уже мурда Кыргызстандан акча чыгып кетет эле. Азыр Кыргызстанга акчаны тартып атат. Президент инвестициялар агып атат. Кудай берсе агат Кыргызстанга келип атат. Келгиле. Салыбызды кошойлук. Карап турбайлык. Күчтүү өлкө керек бизге. Кыргызстан күчтүү болуш керек. Армиясы күчтүү болуш керек. Экономикасы, адалеттүүлүгү. Мына президентибиз 2024-жыл деп атат. Мына жакында августка чейин, по-моему, болот окшойт. Точно билбейм. Расмий новосттан уктум. 20 000 үй бүлөгө деп атат. Жетишпеген үй бүлөгө 100 000 сомдон акча берет экен. Бул өтө бир жакшы не да. И дагы айтыптыр ошакта. Биз деп атат, Кыргызстанда кыйналган семья калбайт деп атат. Көртасыңарбы, келгиле мындай биримдик болойлук, бөлүнбөйлүк. Сен мекенчи, мен бүтүнчү бирдеке болбойлук. Баарыбыз Кыргызстандын элибиз. Кыргызстан үчүн мындай күчтүү туруп берейлик. Кыргызстан үчүн тике турайлык. Кыргызстан үчүн колубуздан не келсе ошону кылайлык. Неге дегенде, мисалы үчүн көртасыңар, башка өлкөлөрдөн, чоң өлкөлөрдөн бизге пайда бербейт. Келип бизди сага мен акчаны деп берип койбойт. Бир жериң тырманса өзүң тырмайсың, келип бирөө тырмап бербейт. Туугандар, кимге сөзүм оор келген болсо кечирим сурайм. Потому что Кыргызстаныбыз үчүн күйөйлүк, келгиле, карап турбайлык.